Албетте бул Кандай кадамдар алар? эми айрыкча баягы биз артта калып калган элдик өзеки чыгармачылыкты качанкы бир манас дүйнөсүн айтуучуларбыз деп өзүбүздү ошо качанкы бир калып калган доорго теңебей дүйнөнүн замандын агымы менен кошо жарышып, азыр технологиянын заманы менен биргеликте азыр жаңы эле Исмаил агайдын сабагынан түшүнүп отурабыз. Instagram, Facebook, TikTok деги эле соцсуз тармактарда күнүнө жок дегенде бир пост жарыялоо. Ушу 3 тармактын бирөөсүнө жок дегенде бир пост жарыялоо. Ал өзүң жөнүндө эмес, үй бүлөң жөнүндө эмес, жасап аткан ишиң жөнүндө эмес, жөн гана манас туурасында. Бир манасты жайылтуунун жакшы бир жолдору катарында ушул нерсеге аракет кылууга үйрөнүп атабыз. Андан сырткары көчө күнү манасчылар устаттар бизде отургузуп алып мындай деген тапшырма берип атат. Ар бирибизге күнүгө жок дегенде манас эпосунан бирден каармандын мейли эр адам заты болсун, мейли аял заты болсун, бир каармандын сүрөттөлүшүн иштеп чыккыла. Өзүңөр жазасыңарбы, жаттайсыңарбы, китептен издейсиңерби, иштеп чыккыла деп атат. Бул биз үчүн дагы бир жалпак тил менен айтканда жакшы трамплин болду да, өнөрүбүздүн өсүшүнө. Андан сырткары дээрлик негизинен бир рухту таануу боюнча өзүбүзгө жакшы нерсе ала алдык десем болот. Буга чейин ким элек? Окууга келгенге чейин башка адам болчусуз, окуудан кийин мындай өзгөрүштөр, өзүбүздү алып жүрүүлөр, тагыраак башкалар менен болгон мамиле, ниет коюудагы мамиле булар өзгөрүп калгандыгы байкалат. Рахмат.